эмне кызыкчылык болуп атат? Банктын кызыкчылыгы эмне себептен? Анткени алар баардыгы акча менен подогревается. Акча. Баардык акча менен толот. Бирок айтып коеюн, ушу өкмөт өкүлдөрү, ошо столдо, креслодо отурган жарандар, ушу баарыбыз, ушу бизге окшогон жаранбыз. Кепилдин чөнтөгү жок. Эртең кетсек, ар бир кадамыбызга биз жооп беребиз. Мен силерден суранып кетем, өтүнүп кетем. Ушу акча саясатын караңыздар. Коммерческий банктардын процентовкасын сөзсүз караңыздар. Элдерге арзан процент менен кредит бербесеңиздер, кайра черный список дегениңерди, черный список качан болчу эле? Черный список ата мекендик согушта болгон. Азыр бул банктар элдин баарын черный списокко алат. Азыр мен мага звонок болду, айтып атат. Мен Элек көйгөй коомдук бирикме менен улуттук банкка жазган арызым үчүн Айыл банк мага бербей атат дейт. Бербей атат мага кредит дейт. Мен Россияга кетишим керек эле. 4 балам акыр кулуму жеп атам дейт. Бул эмне деген шундук? Элек көйгөй сиздерге душман эмес. Элек көйгөйдүн артында көптөгөн адамдар турат. Мына адамдардын арыстарын көрүңүздөр. Бул деген бул эмнени түшүнсө болот? Бул деген эл менен коммерческий банктардын ортосундагы байланыштын жоктугу. Ушул саясаттарды карап берсеңиздер. Рахмат. Давайте, очень коротко, хорошо прибавите. Саламатсыздарбы? Урматтуу жыйынга катышуучулар, мендер ошо жогоруда айтып кетип, айтылбай калгандарын айтайын, кайталап. Жогорудагы эле меникиден ошондой проблема Сыгата районунун Чүй областынын эң кичинекей эле Кышылык айылында ушундай азыркыдай айтылып кеткен көйгөйлөр толтурада. Аябай кичинекей 5-6 балдары бар, экинчи кесипте кредит алып алышкан. Балдары Россияга кеткен, неберелери тайнеталарын чоң ата-чоңолордун колдорунда калган. Анан ошол элерди кредит союздарына келет дагы сенин балаң кредит алып кеткен. Азыркыдай эле көйгөй. Оокатыңды жүктөп кетебиз, жериңди алабыз, кызыл китебиң гана үйдөн чыккыла дегендей көйгөйлөр да. Бул деген мындай айтканда аябай эле карапайым элди кордоо болуп атат. Мындан артык кордук болобу? Биз өзүбүздүн мыйзам өзүбүзгө Кыргызстандын мыйзамы Кыргызстанга иштебей атат. Биздин чиновниктер болсо чет мамлекеттин, жана өздөрү айткандай чет мамлекеттей болобуз деп ошондой кадамга барып атышат. Биз мурунку илгерки эски бийликтен тажадык. 30 жыл жон терибизди сыйрып келишти. Анан чыдап унчукпай эле аягында жарылганга туура келди. Эми биздин айтайын дегенибиз, бул баарыбыз карапайым элбиз. Биздин өзүбүздүн мыйзамыбыз өзүбүзгө иштесе аябай жакшы болот эле. Мурунку мыйзамды, мурунку конституциянын реформанын өзгөрүшү, иллюстрация биз үчүн аябай чоң жоопкерчиликти талап кылат. Баарыбыз ошого карапайым элдин талаптары, карапайым элдин сунуштары кириш керек. Мыйзам карапайым эл үчүн иштеш керек. Мыйзам парламенттик, президенттик, экөөнүн тең жыйынтыгын биз 30 жыл бою көргөн жокпуз. Экөөнүн тең эч нерсесин биз өзүбүзгө алган жокпуз. Кайра тескерисинче 30 жыл жакшынакай жашагандын баары жакырданды. Кыргызстан капиталисттик мамлекет болуп кетти. Жанагындай этаж катарлаган үйлөр, жанагындай особняктар, чоңдор момутуп жеп атат, аларды эч ким кармаган жок, ал жемкорлорду. Ушу карапайым элди колунан эчтеке келбейт да, ушу элдерди келип кармап, элдерди келип камап атат. Бул мыйзамга да туура келбейт. Баарыбызга белгилүү. Биз ушуга жапатырмак киришип, ошондойлорду биз кошо чукушуп, коррупциялардын көзүн чукушубуз керек. Алар биздин көзүбүздү чукпай, биз ошолордун көзүн чукуйлу. Биз чогулуп, баардыгыбыз биримдикте болуп, ошо бореке кредитный союзда иштеген, ошол жерде отургандарды, ошолор эмне үчүн мындай журналисттер дейишти бар, ошолордун үйлөрүн тартышпайт. Ошолор мынакей кармалып атат, эмне үчүн силердин үйүңөрдү алабыз, мынакей деп айтышпайт. Баягы эле бул бүгүн 19-20-сына төкмөсүң, эмне 21 болуп кетти деп келип үйдү келип сагалап турушат. Мунун баарыбыз туура эмес деп эсептейбиз. Кымбаттуу эл, ушуга баарыбыз коркпой, үркпөй, коркуп жүрдүк. Корккондон өттүк, эми корко турган жерибизге чыдабай калдык. Баарыңар тең билимдүүсүңөр, баарыбыз тең билимдүүбүз. Коркпой, үркпөй ушуларга жапатырмак киришсек. Анан да айта кетейин дегеним, пандемия учурунда депутаттар парламент отпускага чыгып кеткен, чарчагандар, дем алып кетишкен. Ошол учурда эч ким жардам берген жок. Дарылардын баары туш-туштан, Индиядан алып келдик, Пакистандан алып келдик, жактан алып келдик дешип, бүт баары тең аскерчилик жол менен ташылып келген. Ошол учурда канча кишилер кырылып калды. Азыр эч ким жооп бербей отурат. Булар да ошо дарынын баарын жеп алышкан. Мунун баары ачыктан ачык, айкын көрүнүп турат.
Анан ошондо дагы волонтерлор жардам берди. Жеке ишкерлер жардам берди. Ким жардам берди? Эч ким жардам берген жок.